Solo TV каналы соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Эки сулуу деп таанылган блогерлердин бири Жекунун жигити колун сурады. Бул тууралуу блогер Instagram баракчасы аркылуу билдирип, өзгөчө күндүн видеосу менен бөлүштү. Аттең айыры эми казак тилинде ырдалат. Бул тууралуу ырчы Гүлназ Чыныбек кызы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында бөлүштү. Аталган ырды казак куудулу Турсунбек Кабатовдун экс жубайы Мөлдүр Мукан аткараарын жазган. Белгилүү болгондой, буга чейин Гүлназ Чыныбек кызы Руандадагы африкалык бийчи балдар менен Аттең айырына келип тартып келген. Белгилей кетсек, ырдын сөзүн Оңолбек Соорбаев жазган, ал эми обону Кубик Калыковго таандык. Ырды Динара Акулова 2000-жылдары аткарып, ошол учурдун да хит чыгармасы болгон. Учурда Ала тоо деген ырды аткарып, көпчүлүк уярмандардын көңүлүнөн чыгып жаткан жаш ырчы бейиши аталган ырдын автору менен жолугуп, батасын алды. Ал бул тууралуу Instagram баракчасына видео жүктөп, төмөнкүдөй пикирин калтырган. Көптөн күткөн жолугушуу. Ала тоонун автору Келдибек Тургунбаев агай менен жолугуп, жакындан тааныштым. Чыгарманын авторунун өзүнөн жылуу сөз угуу насип кылганына кубанычым чексиз болду. Улуу чыгарманы жараткан адамдын колдоосун сезүү чоң жоопкерчилик жана чоң сыймык деп жазып калтырган. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Достор, учурда бейиши аткарып жаткан, сиздердин көңүлүңүздөрдөн орун таап аткан Ала тоо аттуу чыгарманын автору ким экенин билесизби? Ал ырдын автору Келдибек Тургунбаев деген агайыбыз. Азыркы учурда биз ошол агайыбызга жолугуп, ак батасын алалы деп бараткан чагыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ала тоону кавер кылып чыгарганда, анын автору өзү көрүп калат деп такыр ойлогон эмесмин. Андыктан бул жолугушууга өзгөчө толкундоо менен келдим. Ар бир угармандын жүрөгүнө тийип атат. Рахмат. Сизге рахмат. Рахмат. Мен ол өле сырасы карап алдынан окудум бейшеди. Бейше кирип кеткен экен. Агайдын жылуу пикирин угуп, дагы бир ирет толкунданып алдым. Ал чыгарманын автору катары гана эмес, көп жылдык тажрыйбасы бар, мыкты аткаруучу катарында баалуу кеп кеңештерин айтып, чоң дем күч берди. Андан соң автордун алдында өз чыгармасын жандуу аткарып берүү мен үчүн өзгөчө бир жоопкерчилик болду. Абдан толкундан чыктым. Негизи бул жолугушууга эң башкысы ак бата алуу ниети менен келген элем. Менин байбишем өсүп кеткен. Өзүң тикип жүрөгүм менен тикем. Эки күндү бекар калып. Агай ак калпагын кийгизип, ак батасын берип, кол тамгасы коюлган автордук кетегин белек кылды. Эң эле жүрөк толкутканы, азыркыга чейин эч кимге бербей кастарлап жүргөн дагы бир чыгармасын мага ишенип тапшырганы болду. Буйруса мындан ары да чыгармачылык жолумда акыл насаатын айтып, кеп кеңешин берип турууга даяр экенин айтты. Ырчы Клара Алибекова турмушка чыккан. Бул тууралуу ырчы Байыш Момунов МТВ каналына маек берип жатып айтты. Анда ырчы журналисттин суроосуна жооп берип жатып, бул нерсеге чекит коюш керек экенин айтып, анын өз үй бүлөсү бар экенин билдирген.
ушул эфирден биз ушул суроого чекит коюп салбайлыбы? Мындай да, мен ушул Мгм. азыр урушсам капа болосун. Мгм. Ушундай сурооңорду берген токтоткула. Чекит койгула. Чекит коюңузчу. Неге? Эмне болду? Ошол Клара Алибекова Жок, эми мен Мгм. барсам, мен келсем Клараны сурайсыңар, Клара барса мени сурайсыңар. кийинки жума Клара Алибекова келет. Негизи мен улам Мгм. ушундай нерсеге чекитти койгула. Кларанын өзүнүн жолу бар. Мгм. Клара турмушка чыккан, анын өзүнүн үй А, бүлөсү Клара бар. Алибекова турмушка чыккан. Эми өзүнүн бир үй бүлөсү бар да. Анын өзүнүн үй бүлөсү бар. Мгм. Жакшынакай жолдошу бар. Бактылуу болсун. Мен жөн гана бакыт тилейм. Заман тобунун ырчысы Курманбек Казакбаев ырчылыкты таштады. Бул тууралуу ырчынын кайын атасы ырчы Эмил Балтагулов Сол ТВ каналына берген маегинде билдирди. Тойдон кийин бир аз кайын журтуна кызмат кылып анан көчүп кетишти. Азыр Ошто жашап атышат. Күйөө балам иштеп атат. Чыгармачылыктан алыстап кеткен. Ырчылыктан, той топур концерт дегендерден ноль. Азыр башка кесип мээси болуп кетти. Өзү негизи геологияны бүткөн, диплом геолог. Бирок курулуш тармагына кирди. Курулуш тармагында азыр чоң үйлөрдү куруп, курулуш фирмасында иштейт. Акын Элмирбек Иманалиевдин шакирти Эламан Ойзон YouTube каналына берген маегинде устатын эскерип, Элмирбек Иманалиев каза болгондон кийин өнөрдү бир жолго салып, эптей албай Кыргызстандан чыгып кеткенин айтты. Устат десе бир мындай өзүнүн окуучуларынын алдында бир авторитет кылган, буга мындай болбойт деп. Мындай эмес, мисалы. Достой болуп сырдашат эле. Өзүнүн сырын айтат эле, биз ага сырыбызды айтып, мисалы. Мындай жакын адамыбыз эле да. Эч кимге айтпаган, мисалы. Кайсыл учур болсо да биз тарапта болот эле, атындай болуп. Анан дайым биз менен болуп туруп, анан бүт нерсени бизге айтып берет эле. Биз ыр жазсак ырларыбызды мындай түздөйт эле, мындай логикабызды, ой жүгүртүүбүздү түздөйт эле. Китептерди окуп берип, түшүндүрүп берет эле. Кечке чейин тынбайт эле да. Мунун орду кандай десем, мен мисалы төрөлгөндө атам өтүп кеткен, көрбөй калганмын да. Ата тарбиясыны устатыбыздан алдым да. Эч айтканда жакын адамыбыз болду бардыгыбыз. Эми чындыгында кандай болду билбейм, баягы сырттан көргөн көрүүчү катары кайсы бир деңгээлде мага ушундай сезилди да. Устат бар кезде жеке сизде аябай шайырлеңиз, эмелериңизде башкача эле, айтыштарга көп чыгып, ушул устат жок болуп калгандан кийин балким сизге бир таасирин тийгиздиби, сизди бир башкача колдоп коргоп турган киши жок болуп калган үчүн ушундай болуп калган жокпу деген ой менин өзүмдө эле жаралды да. Балким туура эмес болсо кечирим сурайм. Жок, ошондой эле. Устатыбыз 2020 өттү, 2020 иштегеле чыгып кеттим тышчыга. Устат жок. Мен эттей албай калдым окшойт. Анан мынтип туруп берип калат го. Сиздин өмүрүңүз китеп болсо эмне деген тема болот эле дегендей. Ошо Элмирбексиз Эламан болот эле. Кичине китеп болсо, каттараак болсо Элмирбексиз эттей албаган Эламан болот эле. Белгилүү дин аалымы агартуучу Чубак Ажы Жалиловго ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын эл баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин президент Жалиловго аталган наамды берүүнү сунуштаган. Сыйлык диний билим берүүнү жана руханий агартууну өнүктүрүүгө, моралдык адеп акылактык баалуулуктарды калыптандырууга, элдин маданий диний салттарын сактоого кошкон өзгөчө салым үчүн берилген. Диний ишмер Чубак Жалилов 2020 жылдын июль айында 45 жашында коронавирустан каза болгон. Ал 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусундагы Базар Коргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1996 жылы Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн.
Казакстанда блогер жана ишкер Сауле Эрмаханова пластикалык операциядан кийин каза болду. Кайгылуу окуя тууралуу Казак маалымат булактары жазды. 15 май күнү Сауле Эрмаханова жеке клиникага пландалган липосакция жасатуу үчүн барган. Дарыгерлер операция жергиликтүү анестезия менен өтүп, болжол менен 1,5 саатка созуларын айтышкан. Бирок операция бир нече саатка созулган. Маркумдун кызынын сөзүнө караганда туугандарына узак убакыт бою эч кандай маалымат берилген эмес. Кызынын айтымында апасынын каза болгонун үй бүлөсү кечки саат 18:00 чамасында гана билген. Ал эми тез жардам клиникага саат 19:00 келген. Туугандары операция бөлмөсүндө так эмне болгонун жана аялды сактап калуу үчүн кандай чаралар көрүлгөнүн дагы эле түшүнө албай жатышканын айтышты. Алматы шаардык полиция департаментинин маалыматына ылайык, Бостандык райондук полиция башкармалыгы бул факты боюнча кылмыш иши козгогонун тастыктады. Полициянын билдиришинче, азыр сотко чейинки териштирүүнүн алкагында бардык зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат.